Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Сокулук районуна караштуу Краснооктябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна. Менин бүгүнкү сабагым 9 класстын окуучуларына арналмакчы. Урматтуу окуучулар, сабактын баштаардын алдында китеп, дептер, ручкаңарды даярдап алгыла. Эгер силер сабакка даяр болсоңор, анда сабагыбызды баштайбыз. Саламатсыңарбы, менин илимпоз окуучуларым? Маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, сабагыбызды андан нары улантабыз. Азыр мен силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Силер дептериңерге биринчи менин кыялым деп жазып, силердин кандай кыялыңар бар? Кыялыңарды жазасыңар. Экинчи, менин максатым. Сенин кандай максатың бар? Максатыңарды жазасыңар. Үчүнчү, менин күчтүү сапаттарым. Силердин кандай күчтүү сапаттарыңар бар? Ушинтип биз балдар силер менен жакындан таанышабыз. Өзүңөрдүн максатыңарды, кыялыңарды, күчтүү сапаттарыңарды жазганыңардан кийин мага сүрөткө тартып WhatsApp номериме сөзсүз түрдө жөнөтүп жибергиле. Андан нары сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз төл жана бөтөн сөз. Сабагыбыздын максаттары: биринчиден силер балдар төл жана бөтөн сөз тууралуу маалыматтарыңарды тереңдетесиңер. Экинчиден, төл жана бөтөн сөздөрдө коюлуучу тыныш белгилерди туура коюп, жазууга көнүгөсүңөр. Үчүнчүдөн, сөздүн кадырын билип, аны баалоого багыт аласыңар. Анда эмесе үй тапшырмасын текшерүү. Үйгө тапшырма багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрү боюнча түзүлгөн онлайн тестке жооп берүү. Өтүлгөн теманы кайталоо. Биз өткөн сабактарда балдар силер менен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрү боюнча өткөнбүз. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрү боюнча мен схеманын негизинде сүйлөм түзүп көргүлөчү деп мисалдарды келтирип койдум. Бул биздин биринчи сүйлөмүбүз. Эсиңерде болсо түзөсүңөр балдар. Бул биздин экинчи сүйлөмүбүз. Баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм эмне аркылуу байланышып жатат? Бул үчүнчү сүйлөмүбүз. Бул жерде дагы багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөм кандай каражаттардын негизинде байланышты. Эгерде силер сүйлөмдөрдү түзгөн болсоңор балдар, анда бул жактан дагы тактап далилдеп коебуз. Бул биринчи схеманын негизинде түзүлгөн сүйлөм. Ошонун эртеси жыйналыш болуп, байбиче биринчи жазылды. Бул сүйлөмдө ошонун эртеси жыйналыш болуп деген багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу болуп бол деген сөз. Бол деген сөзгө чакчылды уюштуруучу ып мүчөсү уланышы аркылуу жасалды. Демек, биздин багыныңкы сүйлөмүбүз менен баш сүйлөмүбүз чакчылды уюштуруучу ып мүчөсү аркылуу байланышты. Суроо беребиз. Качан байбиче биринчи жазылды? Ошонун эртеси жыйналыш болуп. Демек, бул мезгил багыныңкы сүйлөм. Экинчи схемабыздын негизинде түзүлгөн сүйлөмгө токтолуп көрөлү. Талап катуу болсо, тартип сакталат. Бул жерде, бул сүйлөмдө талап катуу болсо багыныңкы сүйлөм. Ал эми тартип сакталат. Бул биздин баш сүйлөмүбүз. Демек, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна шарттуу ыңгайды уюштуруучу са мүчөсү уланып жазылды. Демек, багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөм
шарттуу ыңгайды уюштуруучу са мүчөсү аркылуу уюшулду да бул багыныңкы байланыштагы шарттуу сүйлөм болду. Эгерде силердин эсиңерде болсо, багыныңкы байланыштагы шарттуу сүйлөм көбүнчө шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу уюшулат. Үчүнчү сүйлөмүбүзгө токтолобуз. Бүркүттүн өзү бийикте болсо да, көзү жерде. Бул сүйлөмдө бүркүттүн өзү бийикте болсо да, бул багыныңкы сүйлөм. Көзү жерде бул баш сүйлөм. Демек, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна шарттуу ыңгайды уюштуруучу са мүчөсү ага кошумча да байламтасы аркылуу уюшулду. Демек, биздин багыныңкы сүйлөмүбүз менен баш сүйлөмүбүз шарттуу ыңгайды уюштуруучу са жана да байламталары аркылуу байланышты. Биз өтүлгөн темаларды кыскача эсибизге түшүрдүк. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабызга токтолобуз. Бүгүн балдар биз силер менен төл жана бөтөн сөздөр тууралуу өтмөкчүбүз. Сабакты өтөөрдөн мурун мен силерди акыл даярдыгына чакыргым келип турат. Биз билем, билгим келет жана билдим стратегиясын толтурабыз. Сабакты баштаардын алдында силер билдим бөлүгүн толтурасыңар. Төл жана бөтөн сөз жөнүндө эмне билсеңер ошону жазасыңар. Билем бөлүгүнө. Ал эми билгим келет бөлүгүнө силер төл жана бөтөн сөз тууралуу эмне билгиңер келсе ошону жазасыңар. Ал эми билдим бөлүгүн биз тема тууралуу маалымат алгандан кийин токтолобуз. Анда эмесе жаңы теманы түшүндүрүүгө кезек келип жетти. Балдар, адамдар пикир алышууда же өз оюн жазуу аркылуу билдирүүдө өзүнүн сөзү менен башка бирөөлөрдүн сөзүн да, пикирин да колдонот. Демек, сүйлөөчү адамдын өз оюн билдирген сүйлөм төл сөз деп аталат. Аны менен байланыш жасап, кимдир бирөөнүн оюн билдирген сүйлөм бөтөн сөз деп аталат. Мисалы, элде калк айтса, калп айтпайт деген макал бар. Бул сүйлөмдө өзүңөр көрүп тургандай, элде деген макал бар деген сөздөр булар төл сөздөр, өзүбүздүн сөзүбүз. Ал эми калк айтса, калп айтпайт деген сөздөр булар бөтөн сөз. Кийинкисине токтолобуз балдар. Төл жана бөтөн сөздөрдүн жазылышы биринчи корутунду. Эгерде балдар төл сөз, бөтөн сөз төл сөздөн кийин келсе, алардын арасына кош чекит коюлуп, бөтөн сөз баш тамга менен башталып жазылат. Мисалы, бек турган баланын мойнунан кучактады. Эми менин жараланган жүрөгүм айыкты. Бул жерде көрүнүп тургандай балдар, төл сөз бөтөн сөздөн мурун келди. Экөөнүн ортосун кош чекит менен ажыратабыз жана бөтөн сөз баш тамга менен башталып жазылат экен. Бул биринчи корутунду. Бул жазылуу эрежелерин биз сөзсүз сакташыбыз керек. Эми экинчи корутундуга токтолобуз. Бөтөн сөз төл сөздөн мурда келсе, алардын арасына сызыкча коюлат. Эгер тике сөз жай сүйлөм болсо, анын аягына чекиттин ордуна үтүр анан сызыкча коюлат. Мисалы, уят өлүмдөн катуу деген макал бар.
Бул жерде төл сөз балдар көрүнүп тургандай, бөтөн сөз төл сөздөн мурун келди. Ал жай сүйлөм катары келгендиктен өзүнөн кийин үтүр белгиси, анан төл сөз менен бөтөн сөздүн ортосу сызыкча менен ажыратылды. Экинчи сүйлөмгө токтололу. Эмгек өлбөйт экен го, нан өлбөйт экен го, дедим ичимден. Бул жерде дагы балдар бөтөн сөз төл сөздөн мурун келди. Эгерде бөтөн сөз күчтүү сезим менен айтылса, биз илеп белгисин коюп жазат экенбиз. Үчүнчү сүйлөмгө токтолобуз. Алтынай, жашың канчада? Деп Дүйшөн күлүп койду. Бул жерде дагы балдар бөтөн сөз төл сөздөн мурун келди. Эгерде бөтөн сөз суроо иретинде келсе, биз суроо белгисин коюп, андан кийин тырмакчаны жабабыз дагы, сызыкча коюлуп, андан соң төл сөзүбүз жазылат экен. Бул биздин экинчи корутундубуз болду. Ал эми үчүнчү корутунду. Бөтөн сөз төл сөздүн ортосунда келсе, бөтөн сөздөн мурда кош чекит, кийин үтүр жана сызыкча коюлат. Мисалы, элде эр эмгегин жер жебейт деген макал бар. Мында биздин төл сөзүбүз бөтөн сөздөн мурун келген үчүн, андан кийин биз кош чекитти койдук. Демек, бөтөн сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлуп, андан кийин сызыкча менен ажыратылып жазылат. Төртүнчү корутундуга жазылабыз. Ал эми тескерисинче төл сөз бөтөн сөздүн ортосунда келсе, төл сөздүн эки жагынан үтүр менен сызыкча коюлат. Көрдүңөрбү, эми тескерисинче деп жатат. Мисалды окуп көрөлү. Биздин Шамбет эмгек, биз, деди Шамбет, эмгек менен өлкөнү гүлдөттүк. Бул жерде тескерисинче балдар төл сөз сүйлөмдүн ортосунда келди. Эгерде сөздүн ортосунда келсе, төл сөздүн эки жагын биз үтүр, андан кийин сызыкча менен ажыратып жазат экенбиз. Бул биздин төртүнчү корутундубуз болду. Анда эмесе кезекти балдар көнүгүү иштөөгө беребиз. Азыр силер 228 көнүгүүнү аткарасыңар. Кантип аткаруунун жолу китебиңерде дагы көрсөтүлгөн. Мен дагы кыскача айтып берейин. Бул жерде төмөнкү сүйлөмдөрдү бөтөн сөз катары пайдаланып, аларга өзүңөрдүн сөзүңөрдү төл катары кошуп, сүйлөм түзөт экенсиңер. Сабагыбызды бышыктайбыз. Бул жерде балдар рефлексия болот, артка кайрылуу. Анда билем, билдим, билгим келет стратегиясына биз кайра кайрылабыз. Эгерде эсиңерде болсо, сабактын башталышында силер төл жана бөтөн сөз тууралуу эмне билсеңер ошону жазгансыңар. Андан кийин төл жана бөтөн сөз тууралуу эмне билгиңер келет. Билгиңер келген нерсени жазгансыңар. Эми жыйынтык чыгарабыз балдар. Жаңы теманы өтүп бүткөндөн кийин силер билгим келет сурооңорго жооп ала алдыңарбы? Билдим. Силер эмнени билдиңер? Билдим бөлүгүн толтурасыңар. Сабакты жыйынтыктайбыз балдар. Дептерибизге жазабыз. Мен теманы толук өздөштүрдүм. Эгер толук өздөштүргөн болсоңор, жазабыз. Эгерде мен теманы жакшы өздөштүрө албай калдым. Өздөштүрө албай калсаңар дагы ачык айтып жазгыла. Үчүнчүсү, мен теманы такыр түшүнбөдүм. Эгерде такыр түшүнбөй калсаңар, суроолоруңар болсо,
менин WhatsApp номериме кайрылып жооп алсаңар болот. Үйгө тапшырма. Төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып текст түзүп келүү. Тема: биз коронавирусту жеңебиз. Ушуну менен балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.